Арбаңыздар түз эфирде күндүн маанилүү жаңылыктарын баяндайбыз. Аты жөнүм Нурасан Бактыбеков. Алгач бул чарылыштан кыскача. Өлкө Кытайдын логистикалык картасында өз ордун кеңейтүүдө. Сиан шаарында Кыргызстандын логистикалык борбору курулат. Анын өзгөчөлүгү тууралуу бүгүнкү чыгарылышта Кытай мамлекетине дагы биз деген ошол өзүбүздүн продукциябыз менен көлөмдөрдү көбөйтүп туруп анан ошакта сатканга да мүмкүнчүлүгүбүз пайда болуп калат. Президентке Казакстан менен Монголиянын элчилери ишеним грамоталарын тапшырды. Дипломаттар кайсы багыттагы кызматташтыкка басым жасашаары кабарчыбыздын репортажында. Көн келисимдер бар, шарттар бар. Соны сапалуу түрдө орундоо менин басты миссиям болот, басты міндетім болот. Кыйраган имараттардын ордуна мамлекеттин башкы борборлору курулду. Ынтымак Ордо жана Ырыс Ордонун мурдагы жана азыркы абалы бүгүнкү чыгарылышта. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин 30 августта Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапары менен келет. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстан менен Кытайдын ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери талкууланат. Сапардын жыйынтыгында мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык бир катар документтерге кол коюу пландалууда. Ошондой эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган салтанаттарга Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына жана башка иш-чараларга катышат. Кытай Эл Республикасынын төрагасынын алдыдагы мамлекеттик сапары бекем достук, өз ара ишеним жана колдоого негизделген Кыргыз-Кытай мамилелерин мындан ары чыңдоодо маанилүү кадам болуп калат. Сиань шаарында Кыргызстандын транспорттук логистикалык борбору курулат. Долбоор үчүн Кытай тарап Кыргызстанга 9 гектар жер тилкесин берет. Учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Түйүн Кытайдан жүк жеткирүүнү жеңилдетип, өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө шарт түзөт. Мультимодалдык борбордун өзгөчөлүгү жана өлкө үчүн мааниси тууралуу кесиптешим Сүйнай Тагаева айтып берет. Кытайдын ири транспорттук түйүнү Сиань шаарында Кыргызстан үчүн жаңы логистикалык борбор түзүлөт. Долбоорду Кыргыз Транс Инвест компаниясы ишке ашырып, аталган түйүнгө темир жол терминалы дагы кирет. Бул үчүн Сиань шаарынан Кыргызстанга 9 гектар жер тилкеси берилет. Долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу толук ишке киргенге чейин эле жаңы каттамды жолго коюуга багытталган. Сиань шаарынан Кашкарга чейин жүк темир жол аркылуу, андан ары Кыргызстанга автотранспорт менен жеткирилет. Учурда борбор үчүн 30 жүк ташуучу унаа даярдалууда. Алар Кашкардан Ошко чейин жүк ташып, андан ары товарлар темир жол аркылуу жөнөтүлөт. Мындай мультимодалдык система жүктөрдү үзгүлтүксүз жеткирүүгө шарт түзүп, электрондук сооданын өнүгүшүнө дагы өбөлгө түзөт. Кыргызстандагы электрондук соодага ошол тармакты өнүктүрүү жагына аябай чоң таасир этет. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, бардык жактар санарип өтүп кетип атат. Ошону менен биргеликте соодадагы, электрондук соодадагы өсүп атат. Бүгүнкү күндө электрондук сооданын обороту Кыргызстанда почти 500 миллион долларга жетип калды. Урматтуу президентибиздин тапшырмасынын негизинде Кыргызстаныбыз жакынкы 4-5 жылда чоң электрондук трансчегара электрондук соода жана логистика хабка айланыш керек. Кыргызстан чет өлкөлөрдө логистикалык инфраструктура түзүү боюнча башка долбоорлорду дагы ишке ашырып жатат. Мисалы, Бириккен Араб Имараттарындагы Кизат экономикалык аймагында Халифа портуна жакын жерде логистикалык борбор жана бажы зонасын уюштуруу боюнча келишим түзүлгөн. Биз мына ЕЭПке киргенден бери, канча жылдан бери дүйнөлүк жанакындай ар кандай стандарттар менен уже иштегенди үйрөнүп калдык. Демек биз деген ошол Абу-Дабиге сата турган продукциябыз бар, Кытайга сата турган продукциябыз бар. Анан ошол Абу-Дабиден көрүп көрдүк, ошол жана бизде аякта көп баалыбызды, жаңгактарыбызды, дагы ошондой азык-түлүк продукцияларыбызды жакшы кабыл алышты дагы. Анан демек биз мына Сианьда азыр ошондой нерселерди ачып атканыбыз дагы ошол бир жакшы, ошонун бир уландысы деп айтып кетсек болот да. Эми ошол Кытай мамлекетине дагы биз деген ошол өзүбүздүн продукциябыз менен
көлөмдөрдү көбөйтүп туруп анан ошол сатканга да мүмкүнчүлүгүбүз пайда болуп калат. Ал эми Ирандын Шахид Ражаи портунда соода логистикалык борбор түзүү боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Учурда долбоордун тарифтери, ижара акысы, салыктары жана портту пайдалануу шарттары боюнча Иран тараптын расмий жообу күтүлүүдө. Бул сапар Кыргызстан жакшы бир ыкмага ээ болуп атат. Менин боюмча келечекке биз Кыргызстан үчүн өтө көп баягы акча каражат, финансы жагынан көп бизге пайда болот деп ойлойм да. Ошентип Кыргызстан логистикалык инфраструктурасын эл аралык багытта кеңейтүүдө. Сиандан Перс булуңуна чейинки борборлор жүк агымын көбөйтөт, өлкөнүн транзиттик маанисин арттырат. Сүйнөй Тагайба, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек. Ошондой эле Кыргызстанга Казакстандын жана Монголиянын президенттери келет. Коноктордун Шыку плюс саммиттерине жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышуу үчүн келишин президент чоң кубаныч менен күтүп жатканын белгиледи. Аталган эки өлкөнүн элчилери Абылкайыр Искаков менен Текш Жаргал Демчик Садыр Жапаровго ишеним грамоталарын тапшырды. Дипломаттар кайсы багыттардагы кызматташтыкка басым жасайт, кабарчыбыз баяндайт. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Шыку жана Шыку плюс саммиттерине жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Коңшу өлкөнүн лидеринин келишин чоң кубаныч менен күтүп жатканын Садыр Жапаров Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Абылкайыр Искаков менен жолукканда билдирди. Элчи мырза Садыр Жапаровго ишеним грамотасын тапшырып, дипломатиялык миссиясын баштады. Казыркы таңда енді эки башчынын арасында үлкен ынтымактастык бар, жиі кездесүүлөр бар осы Орталык Азия алаңында. Сондықтан үлкен келісімдер бар, шарттар бар. Соны сапалы түрде орындау менің басты миссиям болады, басты міндетім болады. Сонымен қатар экономикалық және инвестициялық салаларда ары қарай тереңирээк осы жұмысты жаңа деңгейге шығару біздің алдымызда, елшіліктің алдында басты міндетіміз болып табылады. Садыр Жапаров Абылкайыр Искаков менен кыргыз-казак кызматташтыгын талкуулады. Эки боордош өлкөнүн соода экономикалык, отун энергетика тармагындагы кызматташтыгын кеңейтүү, чек ара инфраструктурасын жакшыртуу жана маданий гуманитардык байланыштарды тереңдетүү маселелерин талкуулады. Барлык элчилик кызметкерлери осы багытта бар күч-жігерин салат. Сондықтан эч кандай күмөн жок, осы күн тартибинде турган эки элдин арасындагы ынтымактастык ары карай дамуу жолунда болот деп сондай сенимдемин. Алдыдагы ири иш-чараларга Монголиянын президенти Ухнагин Хорелсухтун дагы келиши күтүлүүдө. Бул тууралуу Монголиянын элчиси Текш Жаргал Демчик Садыр Жапаровго ишеним грамотасын тапшыруу аземинде маалым болду. Себя чувствую как дома. Мен өзүмдү үйүмдө жүргөндөй эле сезип жатам. Баары кыргыз деп ойлоп, саламатсызбы деп учурашат. Мен да кыргызмын дейм. Кыргыз жана монгол тилиндеги 20-30% сөздөр, аталыштар окшош. Мисалы унаа, борсок сыяктуу сөздөрүбүз бирдей. Монголиянын элчиси менен соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү, транспорттук байланыштарды чыңдоо, маданий гуманитардык багыттагы алакаларга көңүл бурулду. Элчи мырза 3 багытка басым жасай турганын айтты. Транспортная. Биринчи транспорттук байланыштарды чыңдоо. Монголия, Кытай, Россия бул тармакта келишимге кол койгон. Менин милдетим Кыргызстанды 2-3 жылда кошуу. Бишкек, Үрүмчү, Улан Батырдын аралыгы 3500 чакырым. Толуу Алтай аркылуу болсо 4500 чакырымды түзөт. Бул биздин жана силердин логистикалык компанияларыңар үчүн абдан маанилүү. Экинчи соода экономикалык алака. ЕЭПтин алкагында активдүү иштөө. Үчүнчү багыт элдик дипломатия. Монголияда 12 миңдей этникалык кыргыз жашайт. Бул элдик дипломатия үчүн абдан кызыктуу тема. И торговые экономические отношения. Садыр Жапаров элчилерге дипломатиялык ишмердигинде ийгиликтерди каалады. Кыргызстандын Монголия жана Казакстан менен достук жана өз ара пайдалуу мамилелери мындан ары бекемделерине ишеним артты. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.
Бир кезде Бишкек шаарынын тургундарынын эсинде калган Ысык-Көл мейманканасы жана мурдагы ВДНХ комплекси эгемендүүлүк жылдарында өзүнүн баштапкы маанисин жоготуп, пайдаланууга жараксыз абалга келген. Кароосуз калып, таланып тонолгон имараттардын ордуна бүгүн мамлекеттин маанилүү борборлору курулду. Ынтымак Ордо менен Ырыс Ордонун мурдагы жана азыркы абалы өзгөрүүнүн масштабы тууралуу кийинки сюжетте. бир 1984 жылы курулуп, өз убагында эң сонун архитектуралык табылга катары бааланган Ысык-Көл мейманканасынын тагдыры эгемендик доорунда аянычтуу аяктаган. 2007 жылдан кийин конок үйдүн ичиндеги баалуу эмеректер, люстралар, жасалгалар уурдалып, атүгүл терезе каалгаларына чейин демонтаждалып ташылып кеткен. Дал ушинтип шаардын көркүн бузуп гана эмес, айланадагыларга кооптулук жаратып турган кароосуз аянттарды мамлекет элдин керегине жарай турган, эл аралык аренадагы кадыр баркына кызмат кыла турган маанилүү объекттерге айландыруу чечимин кабыл алган. 2021 жылдын 24 декабрында Ысык-Көл мейманканасынын имаратын демонтаждоо иштери башталган. Бирок буга жарандык активисттер, белгилүү саясатчылар жана шаар тургундары каршы чыгышкан. Алар бул кадамдарды шаардын архитектуралык тарыхын жана маданий мурасын өчүрүү катары баалашкан. Жакшы куюлган нерсени булар бузуп атат да. Ысык-Көл конок үйү. Тилекке каршы азыркы азаматтар бузабыз, анын ордуна башка имарат тургузабыз деген ойлору бар экен. Мейманкананын ордуна президенттин жаңы резиденциясы, Ынтымак Ордо административдик комплекси рекорддук убакта 2 жылдын ичинде курулуп, 2024 жылы пайдаланууга берилди. Мурдагы өлүк аймак өлкөнүн жаңы тарыхын жаза турган стратегиялык борборго айланды. Дал ушундай эле кейиштүү тагдырга 1974 жылы негизделген ВДНХ комплекси да тушуккан. Эгемен жылдардын башында көңүл сыртында калган жайдагы павильондордун дуалдары урап, чатырларынан суу өтүп пайдаланууга жараксыз абалга келген. Комплекстин жерлери жана бөлмөлөрү ар кандай жеке ишканаларга, кампаларга, соода көркөлөрүнө жана унаа токтотуучу жайларга ижарага берилип кеткен. Павильондордун айланасындагы жашыл аймакты ото чөп басып таштанды төгүлүүчү жайга айланган. Эки миң жыйырма бешинчи жылдын башында эл чарбасынын жетишкендиктеринин көргөзмөсүнүн имараты буздурулуп, анын ордуна мамлекеттик каражатка заманбап Ырыс Ордо конгресс борбору тургузулду. Калаанын архитектуралык көркүн ачкан негизги визиттик карточкаларынын бири болчу борбор мамлекет башчы Садыр Жапаровдун катышуусун деген пикирлерин айтышты. Өзү тарыхый окуя деп эсептейм. Бул кыргыз элине түбөлүк кана турган мүлк болуптур. Болсын деп айтар элем. Шуну курган кишилерге чоң рахмат айтышыбыз керек. Бул жер мындай таасирлендим. Заманбап стиль менен мындай историялык мотивтер айкалышыптыр. Бул залдарда, бул кабинеттерде эң урматтуу, эң сыйлуу, эң жогорку даражадагы конокторду дагы уя албай тосуп алса болот. Жаңы имаратка Ырыс Ордо деген аттын берилиши да жөн жерден эмес. Президент саясаттагы эски жаңы дөшалардын баарын дал ушул Ырыс Ордого чогултту. Муну менен өлкө башчысы жалпы кыргызстандыктарды өткөн жылдардагы каталардан сабак алып, өлкөнүн келечеги үчүн жеке амбицияларды таштап, бир туунун астында биригүүгө чакырды. Жаштарга болсо улуу мундун бири-бири менен акыйнек айтышкан саясий каталарын кайталообого үндөдү. Учурдан пайдаланып, жалпы жаштарга бир насаат айта кетейин деп турам. Мына ушул залда
эгемендүүлүк алган 35 жылда мен саясатчымын, мен чиновникмин, мен кыйынмын деген дөшаалардын 100% чогулуп отурабыз. Эгемендүүлүк алган 35 жылда биз бири-бирибиз менен ак ийнек айтышып, болор болбос маселелерге демагог болуп, популисттик куру кыйкырык кылып, бири-бирибизге жалган жала жабыштырып, түндүк түштүк болуп бөлүнүп келдик. Бирок мамлекетибиз жарытылуу жакшы бир ийгиликке жетишкен жок. Ошондуктан силер, урматтуу жаштар, биздин муундун ушундай терс жагынан үлгү албай, жакшы жактарынан үлгү алып, ынтымактуу жана биримдиктүү болуп, келечекке ишенимдүү көз караш менен карап, күчтүү Кыргызстанды курууну улантып кетишиңиздер керек. Ошентип мурдагы кароосуз калган, таштанды баскан аймактардын заңгыраган борборлор. Президенттин администрациясында өлкөнүн ички рыногун күйүүчү майлоочу материалдар менен камсыздоого байланышкан маселе талкууланды. Анда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Сакунбеков муунай заттарына байланыштуу маселелерди тескеген мамлекеттик органдар жана муунай ташыган компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушуп, актуалдуу маселелер жана алдыдагы пландар каралды. Жыйында негизинен экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу, өлкөнүн калкын күйүүчү майлоочу материалдар менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу айтылды. Экономиканын субъекттерине мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында Минкап тарабынан аткарылып жаткан иштер талкууланып, жыйынтыгында бир катар жетекчилерге тапшырмалар берилди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун алкагында Манас шаарында Жалал-Абад түштүк темир жол станциясы салынат. Курулуш ушул жылдын октябрь айында башталып, 2027 жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Учурда долбоор жана курулуш өтө турган аймак даярдалды. Станцияда поездердин жүрүшүн көзөмөлдөгөн жана алардын жайгашкан жерин аныктаган темир жолду башкаруу борбору түзүлөт. Ошондой эле поездерди техникалык тейлөө жана оңдоо үчүн атайын жай курулат. Станциянын имараттары менен курулмаларынын жалпы аянты 45 000 чарчы метрди түзөт, анын ичинен 6600 чарчы метр жүргүнчүлөрдү тейлөөчү темир жол бекетине бөлүнөт. Бишкекте 100 өнөр жай ишканасы 2026 программасынын алкагында 3 жаңы өндүрүш объектисин ишке берүүгө даярдалууда. Алардын катарында трансформаторлор, даяр тамак аш азыктарын жана металл конструкцияларын чыгара турган ишканалар бар. Кыргыз трансформатор ишканасы жылына 1000ге жакын трансформатор өндүрүп, 50ге чейин адамды жумуш менен камсыз кылат. Ал эми полибетондун кошумча кулинардык цехинде 200дөн ашык жаңы жумуш орду түзүлөт. Буга катар флагман компания заводунда жылына 6000 тонна металл конструкциялары жана металл буюмдары чыгарылып, 35 адам жумуш менен камсыз болот. Бүгүн шаар мэри Айбек Жунушалиев объектилердин даярдыгы менен таанышып, жергиликтүү өндүрүшчүлөрдү колдоо боюнча тиешелүү тапшырмаларды берди. Акыркы 3 жыл аралыгында Ош облусунун аймагында 400дөн ашуун өндүрүштүк ишканалар жаңыдан салынып пайдаланууга берилди. Алардын көпчүлүк бөлүгү Кара Суу районуна туура келет. Завод фабрикалардын көбөйүшү менен аймакта жумушсуздук маселеси да четинен чечилүүдө. Айрым ишканаларда жыл бою вакансия толбогон учурлар бар. Кесиптешим Кенжебүй Мамасадыкова облустагы акыркы 5 жыл аралыгындагы өзгөрүүлөргө сарасеп салды. Евразия Групп индустриалдык логистикалык борбору Кара Суу районундагы ири өндүрүштүк ишканалардын бири. Мекемеде айына 60 000 данага чейин кийим тигилип, Орусия, Казакстанга экспорттолот. Учурда 130га жакын жумушчу иштеп жатат. Жөнөкөй кызматкерлерге кылган ишине жараша 25-30 000 сомдон баштап $1000 чейин айлык акы берилет. Биз ишканада постоянно 20-30 вакансия ачык. Постоянно ачык. Машиналарыбыз бар, запас. Келип кеңири иштесе болот. Үйрөнөм десе, конечно, Алла кааласа биз ошол определенный бир жумача бир адам коебуз, жардам беребиз, үйрөтөбүз. Данный момент бизге технологдор жетишпей атат. Опыты бар, жумушуну так биле турган, пунктуально жакшы так иштей турган технологдор боло турган болсо, биз даярбыз алышка сразу бүгүндөн баштап, эртеңден баштап. Мен 4 баладан кийин миграцияга чыгып кеттим. Наргүл Матанова азыр ишканада жалгыз технолог. Ал өндүрүш башталгандан бери иштеп жатат. 6 баланын энеси буга чейин чет элде миграцияда да жүрүп келген. Ал өз кесибин мыкты билген адистер үчүн Кыргызстанда деле жогорку маяналуу жумуш орундары көп экенин белгилейт. Башкалар сыяктуу эле чет мамлекеттерге чыгып деле иштеп жүргөн, бирок ошол убакта үйдө кыйынчылык жаралат, балдар каралбай калат. Алардын тарбиясы бузулат. Эң негизгиси ошол ишти сүйүп жасаш керек.
жоопкерчиликтүү болуп аткарыш керек. Анан ошол өзүңдүн тажрыйбаңа жараша акчасы жакшы төлөнөт да. А бул жакта өзүңдүн үйүңдө, жаныңда балдарың, жакындарың менен бул жакта эле иштеп жашаган жакшы. Кара Суу районунда өткөн жылы 20га чукул өндүрүштүк объект курулса, быйыл 15 ишкана курулуп колдонууга берилүү алдында турат. Акыркы 5 жылдан бери райондо алардын саны 50дөн ашты. Натыйжада 3000ден ашуун кошумча жумуш орду пайда болду. Бул өз кезегинде аймактагы элдин социалдык жагдайын жакшыртууга да чоң түрткү берүүдө, дейт район жетекчиси. Мурун ишканалардын саны аз болгондуктан бизден 1 миллиард 200 сом, ушундай 200 миллион сом акча гана чогулта турган болсо, азыркы күндө 5 миллиарддан ашып кетти. Ушул налогтун, салыктын эсебинен, ушул көп төлөмдөрдүн эсебинен чогултулган акча каражаттарынын суммасы 6 миллиондон ашып кетти. Болжолдуу эсеп менен бир 1200дөй жумушчу жетишсиз болуп атат. Анткени бизде өзүбүздө жумуш ордун турат, бирок ошол жергиликтүү калктарда киргенге баягы таппай калып атабыз да. Ал эми жалпы Ош облусу боюнча акыркы 3 жыл ичинде 400дөн ашык ишкана курулуп, 3,5 миңге чукул жаңы жумуш орду пайда болду. 2024 жылы Ош облусунун аймагында 128 ишкана түзүлүп, 1394 жумуш орду түзүлгөн. Жалпы инвестиция 2 миллиард 545 миллион 600 миң сомду түзгөн. 2025 жылы 125 ишкана түзүлүп, 1474 жумуш орду пайда болгон жана инвестициянын көлөмү 5 миллиард 963 миллион сомго жеткен. 2026 жылдын 6 ай ичинде 48 ишкана түзүлүп, 387 жумуш орду пайда болуп, 140 миллион сомдук инвестиция тартылды. Ош облусунун аймагында акыркы 5 жыл аралыгында жумушсуз жарандардын саны дээрлик 2 эсеге кыскарган. 2021 жылы 29646 жаран жумушсуз деп табылса, 2025 жылдын жыйынтыгында расмий жумушсуздардын саны 17943 адамды түзгөн. Ошол эле учурда ишкана мекемелерде бош орундардын саны жыл санап көбөйүп жатат. 2021 жылы 2363 бош орун болсо, 2025 жылдын жыйынтыгында 3364 вакансия бош турган. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө карата 9 долбоор даярдалып атат. Бул инвестициянын көлөмү да чоң, жумуш орундар да көп түзүлөт. Жалпы Кыргыз Республикасы министрлер кабинети тарабынан бекитилген 100 долбоорго бизден 19 ишкана кирген болчу. Биз кошумча дагы бирди кошуп 20 ишкананы берип атабыз. Ошонун 9 ишканасы эгемендүүлүк күнүнө карата ачылып пайдаланууга берилсе, ал эми калган 11 жылдын аягына чейин ачылып ишке берилет. Дагы кошумча бир 4-5 ишкана кошулуп калса, бир 25-26 ишкананын тегеретисинде болуп калат деген үмүттөбүз. Ош шаарында да жыл санап жумуш орундары көбөйүп, жумушсуздардын саны кыскарып жатканын адистер белгилешет. Ош шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы кайрылгандарга 2 ирет жумуш сунушташат. Калоочуларга шаардагы кесиптик лицейлерден билим алууга да мүмкүнчүлүк түзүп беришет. 2024 менен 2025 аралыгында 68,7%ке иш орду көбөйдү десек болот. Ал эми бизде Ош шаарындагы бош жумуш орундары бизге Ош шаарындагы ишкана мекемелердин берген маалыматы боюнча жалпы бүгүнкү күндө 6 айлыктын маалыматы боюнча бизде 676 жумуш орду каралган. Шаарда көбүрөөк өндүрүштө эмес, курулуш тармагында жумушчулар жетишпейт, ошондуктан көп кабаттуу үйлөрдү салууда коңшу мамлекеттен да кара күч тартылган учурлар бар. Кенжебек Маматсадыкова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу. Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев Жалал Абад облусуна болгон иш сапарын алкагында Сузак районундагы бир катар объекттердин абалы менен таанышты. Анын ичинде жалгыз жаңгак айылында салынып жаткан өрткө каршы бөлүктүн имараты, Көгар дарыясынын жээгиндеги коргоочу дамба жана Манас шаарындагы жаңы мектеп бар. Министр курулуш иштерин тездетип, объектлерди өз убагында пайдаланууга берүүнү тапшырды. Сузак районунун Көгар тайыл аймагына караштуу жалгыз жаңгак айылында райондук өрткө каршы кызматтын атайын бөлүгүнө жаңы имарат курулууда. Объекттин ишке кириши аймактагы 33 миңден ашуун калктын, ошондой эле Манас Казарман авто жолунун жана эгин талааларынын өрт коопсуздугун камсыздоого шарт түзөт. Көгар айыл өкмөтүнүн жалпысынан тейлейт десек болот. Жанаша жайгашкан Багыш айыл өкмөтүнө да барат. Мындан сырткары өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул Көгар айыл өкмөтүндө көп
көлөмдөгү көп жерде дан эгиндери эгилет. Бирок курулуш белгиленген мөөнөттө бүтпөй, иштин жүрүшү жайлап калган. Объектти куруп жаткан компания жумуштарды аягына чыгара элек. Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев тиешелүү жетекчилерге ишти тездетип, имаратты кыска мөөнөттө пайдаланууга берүүнү тапшырды. Объективде мындай маселелер бар да, бүтпөй жаткан. Но быйылкы 2-3 айдын ичинде бул буюрса бүтөт. Азыр биз ошо атайын келип, акча каражаттарын тактап, ошо бүтүрүүгө аракет кылабыз. Башталган иш аягына чейин чыгыш керек. Министрдин облустагы иш сапары Манас шаарынын четиндеги Көгарт дарыясынын жээгинде уланды. Бул жерде суу жээкти суу ташкындарынан коргоо үчүн дамба курулуп жатат. Адистердин маалыматына караганда, авариялык абалдагы 6700 метр жээкти бекемдөөгө каражат бөлүнгөн. Былтыр анын 350 метрине тосмо коюлса, быйыл калган бөлүгүн бекемдөө иштери жүрүүдө. Өзүңүздөр көрүп тургандай дарыянын түшүп атат. Ошого байланыштуу дамбадагы ылдыйга түшүп, анан долбоордун негизинде ылдыйга түшүрүп туруп анан жасалып атат. Коргоочу азыр министрдин тапшырмасы боюнча тез арада бүтүргүлө деген тапшырманы берди. Сапаттуу бүтүргүлө деген. Азыр ошонун үстүндө сапаттуу бүтүргөнгө аракет кылып. Андан соң Канатбек Чыныбаев Манас шаарынын Лавданкар айылындагы жаңы мектептин курулушу менен таанышты. Билим берүү мекемеси өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көзөмөлүндө жана Эрик долбоорунун колдоосу менен салынууда. 500 окуучуга ылайыкташкан мектеп заманбап талаптарга жооп берген шарттар менен курулуп жатат. Бул жерде мурда эскилиги жеткен, пайдаланууга жараксыз бир кабаттуу мектеп турган. Бул мектептердин өзгөчөлүгүн айтсак, ичтеринде атайын жана өзгөчө балдарга дагы колдонсо болот. Себеби лифттер бар, пандустар бар. Бүт мына жада калса хореография атайын кабинеттерине да каралган. Долбоордун алкагында бүт ичинде эмеректин баары, столовый, библиотека баары эмеректер менен жабдылат. Канатбек Чыныбаев Жалал Абад облусундагы иш сапарынын алкагында Сузактан соң базар кургон, Ноокен жана Аксы райондорундагы бир катар объектилердин абалы менен таанышууну улантат. Иш сапардын жүрүшүндө курулуш иштеринин сапатына, коопсуздук чараларына көңүл бурулат. Устойчивый зданияларда алардыкы могул жер кирпич, азиз бетон. Байгазы Райымкулов, Бибек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусу. Бишкекте трансформатор чыгаруучу заводдун курулушу аяктады. Ишкана жылына 1000ден ашык трансформатор өндүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Анын ишке кириши менен 50ге жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Объекттин ачылышы эгемендүүлүк күнүнө пландалууда. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Азыр биз трансформатор чыгарган ишканада турабыз. Учурда бул жерде курулуш иштери аяктап, жабдуулар толугу менен орнотулуп бүткөн. Объекттин ачылышы эгемендүүлүк күнүнө пландалууда. Бул завод жылына 1000ден ашык трансформатор чыгара алат. Трансформатордун тетиктеринин сапаты жогору. Алар Беларустан алып келинет. Анткени өлкөдө бул продукцияга суроо талап жогору. Беларустан трансформатору качество жагынан биздин рынокто эң алгачкыларды ээлейт да. Ошол үчүн Беларусиянын комплектүүчүлөрү келип, биз өзүбүздүн отечественное производство кылып чыгарабыз бул жака. Азыркы учурда өлкөдөгү трансформаторлордун дээрлик 70% эскилиги жетип, алмаштырууга муктаж. Ал эми бул завод ишке киргенден кийин алгач Кыргызстанды камсыздайт, андан кийин башка жакка экспорттолот. Ошондой эле бул жабдуулар башка өлкөдөн алып келгенге караганда мында 15% арзан. Курулуш 2025 жылдын сентябрь айында башталып, 1 жылдын ичинде аяктады. Ишканада 50ге чейин жумуш орду түзүлөт. Заводдо ар кандай кубаттуулуктагы, тагыраагы 40тан 1600 киловатт амперге чейинге трансформаторлор чыгарылат. Биздин трансформаторлор ушул жерден чогулат. Чогулуп бүткөндөн кийин эле лабораторияга келет. Лабораториядан бардык текшерүүдөн өтөт, майы жок. Лабораториядан бардык текшерүүдөн өткөндөн кийин майы куюлганга кетет. Майын вакуумный дегазационный устройство менен майын куюп, бардыгын вакуум кылып, анан кийин дагы май менен текшерүүгө келет экинчи рет. Текшерүүдөн өтүп, бардык сапаттары каралат, бардык текшерүүдөн өтөт, анан кийин пломбалар басылып, сатыкка кетет. Ушуну менен жалпы Бишкек шаарында 4 өнөр жай ишканасы курулууда. Алардын 3-өө эгемендүүлүк күнүнө карата ишке кирет. Анын натыйжасында 500ден ашык жумуш орду түзүлөт. Сөзсүз түрдө мэрия ар бир шаар аймагында ачылып аткан ишканалардын ачылышына өзүнүн дагы тиешеси бар. Анткени ошол ишканага баруучу жолдон баштап, ал жерге тартылуучу суулардан баштап тиешелүү бүт
ошол коммуникациялар деп койсок, ошол коммуникациялардын баарындагы мэрия өз убагында тартып, алардын дагы өз убагында ачылышына дагы өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Курулуп жаткан объекттер 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Анын негизинде өлкө боюнча 113 өндүрүш ишканасы пайдаланууга берилет. Бул заводдор миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүп, аймактардын өнүгүшүнө жана экспорттун өсүшүнө салым кошот. Бермет Ушункулова, Бекжан Ырыспай уулу, ЛТР, Бишкек. Эми программанын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Андагы темалардан кыскача. Лейлек районунда милиция айылдарда элге сервистик тейлөө көрсөтүүдө. Райондун борборуна алып келүүгө эмес, жеринде элдердин арыздары болсо кабыл алып иш алып барабыз. Бишкек шаары кеңейип, айрым көчөлөрдүн аттары өзгөрдү. Бир нече аттары бар узун көчөлөрдүн аталыштары да кыскарды. Кабарчыбыздын репортажында кенен Ул күрөш боюнча спортчу Айжан Анарбекова дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кызуу даярданууда. Анын күнүмдүк машыгуусу тууралуу бүгүнкү программада. Мен үчүн чоң сыймык, мен үчүн чоң жоопкерчилик, мен үчүн чоң бир намусту коргоо максатында болуп жатат. Укук коргоочулардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Ички иштер министрлигинде милициянын көчмө кабылдамасы түзүлгөн. Бүгүнкү күндө тартип сакчылары айылдарды кыдырып, элдин арыз муңун угуп, кызмат көрсөтүшүүдө. Лейлек районунун алыскы айылдарында милициянын аракети тууралуу аймактык кабарчыбыз айтып берет. Булуна милициянын көчмө кабылдамасы. Унаада Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери алыскы Көкташ айылындагы жарандарды кабыл алып, арыз муңун угуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бүт баягы машинасы такой телефондогу бул кибер кылмыштуулук деп коет. Жана берки эжелерге да түшүндүрүп айттык. Биздин айыл райондон 30 километр алыста турат. Барып консультация албайт эч ким. Себеби биз чеке жерибиз жол узак болгондуктан эч ким барбайт. Мына көчмө кабылдама келгени биздин эл үчүн өтө жакшы жышана болду деп эсептейм. Көкташ айылында мурда мал уурулук көп катталып, жаштардын арасында уруш талаш орун алып турган. Акыркы кезде айылга милиция бат-бат келип, тартипти көзөмөлгө алгандан бери эл тынч жашап калды дешет айыл аксакалдары. Анча-мынча бир көчө көлдөгү мындай бир баягы балдардын кичине бир ичимдиктери дегендей. Жобосу мына мурда унча уурулук болор эле, мал уурулук кандай мындайлар болор эле. Бирок кийинки убактарда мына ошого милициялардын иш аракетинде мына ушулар жоюлду десек, мен бүгүнкү күндө жаңылышпайм. Милициянын көчмө кабылдамасына жарандар коопсуздук маселесинен сырткары айылдагы башка көйгөйлөрдү да айтып кайрылышат. Тартип сакчылар ар бир арызды каттап тиешелүү мекеме ишканаларга берип, күттүрбөй элге жообун берет. Элдердин арыз даттануулары болсо жеринде кабыл алып, элди борборго, башкача айтканда райондун борборуна алып келүүгө эмес, жеринде элдердин арыздары болсо кабыл алып иш алып барабыз. Ошондой эле ал жерде милицияга эле байланыштуу эмес, социалдык өнүктүрүү башкармалыгына, жергиликтүү бийликке керектүү же башка дагы арыздар болсо биз кабыл алабыз дагы караштуулук боюнча ал арыздарды жөнөтөбүз. Жыйынтыгы боюнча арызданган, даттанган атуулдарга жыйынтыгын билдиребиз. Белгилеп өтсөк, 150 миңден ашуун калк жашаган Лейлек районунда милициянын 2 көчмө кабылдамасы иштейт. Көчмө кабылдама ички иштер органдары менен элдин ортосундагы ишенимди бекемдөөгө жана жарандардын укугун коргоого багытталган. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу. Бишкектеги 2-3 аталышы бар жана бири-бирин кайталаган 18 көчөнүн аты өзгөртүлдү. Учурда кадастр мекемеси даректерге жаңы номерлердин берүүнүн үстүндө иштеп жатат. Кийинки этапта көчө такталары алмашылып, коммуналдык кызматтардын жана коомдук транспорттун маалыматтары жаңыланат. Кала бийлигинин маалыматында аймактык реформанын алкагында бири-бирин кайталаган 400 чукул көчөнүн аталышын өзгөртүүнү пландоодо. Кенен Дүйшөн Шаршенбеков таанышып келди. Эми Бишкекте жүргөндө адашпайсыз. Мындан ары каладагы ар бир көчөнүн өзүнүн аталышы болмокчу.
кала бийлиги бири-бирин кайталаган жана 3 башка аталыштагы көчөлөрдү иретке келтирүүдө. Маселен, Чүй проспектиси буга чейин Михаил Фрунзе, Дэн Сяопин, Чүй жана Шабдан Баатыр деп аталып келген болсо, мындан ары Чүй проспектиси деп атала турган болууда. Ал эми Жашкыбардия бульвары жана Махатма Ганди деп аталып келген бул көчөгө мамлекеттик коомдук саясий ишмер Иманалы Айдарбековдун ысымы берилди. Кала бийлиги жалпысынан 18 көчөнүн атын өзгөрттү. Ага Бишкектин борборундагы проспектилер дагы кирди. Буга чейин бир көчө 2-3кө бөлүнүп, ошого жараша өзүнчө аттар бар болчу. Буга чейин Жибек жолу Лермонтов көчөсүнөн кийин Жеңиш деп аталчу. Эми толугу менен Жибек жолу болот. Курманжан Датка 7-апрель көчөсү баштан аяк Курманжан Датка болуп өзгөрдү. Алы Токонбаев, Абсамат Масалиев, Жайыл Баатыр жана Кайыков көчөлөрү Алы Токонбаев деп аталат. Ануарбек Чортеков, Кривоносов көчөсүнө Абсамат Масалиевдин аты берилди. Чыңгыз Айтматов менен Манас проспектиси мындан кийин Чыңгыз Айтматов бойдон калды. Ал эми Байтик Баатыр, Жусуп Абдрахманов, Абдынасыр Элебесовдун атын алып жүргөн мурдагы Советский проспектиси Жусуп Абдрахманов болот. Буга чейин Горький 7-апрель көчөсүнөн кийин Анкара деп аталса, эми толугу менен Анкара болуп өзгөрдү. Юлиус Фучик көчөсү Манас аэропортуна чейин Манас көчөсү деп атала турган болууда. Мындай өзгөрүү административдик аймактык реформадан кийин окшош көчөлөрдүн аттары көп болгондуктан жөнгө салуу чечими кабыл алынган. Мэрия 2ден ашык ат алып жүргөн көчөлөргө улуу инсандардын бирөөсүнүн атын калтырып, айрым көчөлөргө толугу менен жаңы ысымдарды ыйгарды. Өзгөргөн аттар башка жакта калып калган жок. Бизде өзүңүздөр билесиздер, административдик реформа алганда шаардын мурунку аянты 15 000 гектар жер болсо, бүгүнкү күндө 40 000 гектар жерге чейин көбөйгөн. Анан ошого жараша дагы мындай окшош көчөлөр абдан көп, 400гө жакын. Ошонун азыркы биринчи этабы менен ушул көчөлөрдү алмаштыруу иштери башталды. Көчө аталыштарынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги аты өзгөргөн көчөлөрдүн жашоочуларынын дарек номерлерин жаңылап жатат. Ага ылайык 5000дей жер тилкеси, 49 000ден ашык турак жайдын базадагы маалыматын өзгөрттү. Ал эми жарандардан документтердеги даректерин өзгөртүү сунушталбайт. Мы базу уже поменяли. Биз бирдиктүү системадагы маалыматтарды жаңы дарек боюнча берилген номерлерге өзгөрттүк. Ал эми көчөлөрдүн аталыштары өзгөргөнүнө байланыштуу жарандарды документтериндеги даректерди өзгөрткүлө деген талап жок. Азыр кайсы дарек көрсөтүлсө, ошол жактуу болуп эсептелет. Кийин алмаша турчу документтеринде жаңы дарек менен жаңы үй номери көрсөтүлөт. Бир дагы мамлекеттик орган документин өзгөртүүнү талап кылбайт. Где вот первая линия, это все пронумеровали. Даректерди тактоого жараша мэрия көчөлөргө жаңы аталыштагы такталар менен үй номерлерин тагып берет. Ошондой эле жаңы дарек боюнча коммуналдык төлөмдөрдүн дүмүрчөктөрүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыздайт жана коомдук транспорттогу маалыматтарды жаңылайт. Кала бийлигинин бул демилгеси көпчүлүк шаардыктар колдоп жатышат. Мунун арты менен каладагы 4 райондун атындагы өзгөртүү сунушталууда. Мэрия мораторийге байланыштуу жакынкы жылдары бул маселеге каралбай турганын билдирди. Өзүңүздөр билесиздер, 2030 жылга чейин көчөлөрдү өзгөртүү боюнча мораторий киргизилген. Бирок биз ошол именно ошо токтомго, ошол именно 18 көчөнү өзгөртүү боюнча мындай андан сырткары деп токтомго өзгөртүү киргиздик. Киргизип тиешелүүбүздөр мыйзам чегинде жүрүп атат. Кала бийлигинин маалыматында Бишкек боюнча окшош аталыштагы жана бир көчөгө бир нече ат берилген 400гө жакын көчөнүн аталышын өзгөртүү зарыл. Дүйшөн Шаршембеков, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР Бишкек. Кыргызстанга келген турист керектүү маалыматты ар кимден сурабастан атайын маалыматтык борборлордон ала турган шарт түзүлүүдө. Бул багытта Ысык-Көлдө буга чейин 5 визит борбору ачылган. Бул ирет андан чаканыраак туристтик эс алуу жана маалымат берүү пункттары өлкөнүн 18 аймагында курулуп, алардын 11-и ишке берилди. Бул пункттар туристтерге кандай шарттарды түзөт жана долбоор өзүнө эмнелерди камтыйт, кабарчыбыз айтып берет. Өлкөгө келген турист маалыматты өткөн кеткенден сурап, убара тартпай, атайын маалыматтык жайлардан алышы керек. Кыргызстандагы бул деңгээлге акырындык менен бара жатат. Айталы көлгө келген туристтер үчүн дагы бир ыңгайлуулук пайда болду. Ысык-Көл районунун Корумду айылында туристтик эс алуу пункту ишке кирди. Проекттик сметалык долбоорлоо иштеринин баары соңуна чыгып, жалпысына алып келгенде 11 миллион сомдон ашык каражат ушул жерге сарпталган. Мунун ичинде эмне каралган? Албетте мунун ичинде свет, суу маселеси, ички мебель жагынан туристтер келип
ошол жака кирип кеткен, эс алып кеткен дагы жайлары каралган, душунан өйдө ушул жери дагы салынды. Мындан тышкары кайра тазалоочу дагы системасы ишке кирди. 100 чарчы метрлик имаратта саякатчылар үчүн бардык керектүү шарттар бар. Узак жолдон кийин туристтер бул жерден кофе ичип, эс алып, жуунуп тазаланып, электр унааларын кубаттай алышат. Мындан тышкары туристтик жайда этно буюмдар жана улуттук даамдар да сатылат. Буюрса октябрь айында толук 18 респоинт уже жалпы мамлекетибизде, Кыргызстаныбызда иштеп баштайт. Азыркы убакта биз жаңы долбоорго өтүп баратабыз. Бу деген эл аралык туристтик визит центрдер. Алар деген бу 100 квадрат эмес, 500-600, если так сүйлөсөк 600 квадраттан ашкан визит центрлер болот. Буюрса Кыргызстан боюнча дагы 40 чоң визит центр салынат. Чакан болгону менен бул пункттардын туристтик сервисти жакшыртууда ролу чоң. Кыргызстан боюнча мындай 18 жай курулуп жатса, учурда алардын 11 пайдаланууга берилди. Баары бирдиктүү долбоордун негизинде бир типте курулган. Келечекте туристтер үчүн мындан да ири форматтагы визит борборлорду куруу пландалууда. Туристтик хаб салып атабыз да. Караколдо, Бишкекте, анан Баткен менен Ош шаарында болот. Ал туристик хаб ал деген 1,5 миң квадрат метр болот. Ошо бир туристик хаб 9 миллион долларга чейин каражат кетет. Эми ал деген уже деген туристик чоң долбоор болот. Ошол жерде туристик дестинациянын офистери болот, коворкинг болот, кофейня, анан ошол жерде туризм өнүктүрүү аянты болот. Аталган долбоор 2022 жылы башталып, бирок курулуш ортодо токтоп калган. Быйыл жумуштар кайрадан жанданып, имарат толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Эми бул жайларды жергиликтүү тургундар же туристтик дестинациялар ижарага алып иштете алышат. Белгилей кетсек, буга чейин облуста мындан ири форматтагы 5 визит борбору ачылган. Алар учурда облустун ар бир район борборлорунда иштеп жатат. Данагүл Алиева, Ынтымак Дафталиев, ЛТР, Ысык Көл облусу. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык тартипте уланууда. Алардын катарында кол күрөш боюнча спортчу Айжан Анарбекова да бар. 25 жаштагы спортчу 65 килограммдан жогорку салмакта күч сынап, өлкө намысын коргоого камынууда. Айжандын мелдешке чейинки даярдыгын кабарчыбыз айтып берет. Жыйырма 5 жаштагы Айжан Анарбекова үчүн алдыда чоң жоопкерчилик турат. Ал 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кол күрөш боюнча катышып, Кыргызстандын намысын коргойт. Айжан мелдеште 65 килограммдан жогорку салмак категориясында күч сынашат. Ал үчүн спортчунун даярдыгы күн сайын таңкы чуркоодон башталат. Таза абада атайын бизге чыдамкайлыкка, ошондой эле бүткүл денебизге ар бир спортчунун даярдыгын жакшыртуу максатында ошо тоо жака чыгып кросс чуркайбыз. Азыркы учурда кросстун жарымына жетейин деп калдык. 4 километр өттүк. 10 километрге чейин чуркайбыз. Анан кайра ылдый чыгып, бүткүл дене мышцалар иштеп, соң буюрса көчмөндөргө чоң мотивация десек болот. Кросстон кийин ушинтип теткичтикке чыгып атабыз, бийиктикке. Буттун мышцаларына эң соң Учурда спортчу мелдешке акыркы даярдыктарын көрүп, күчүн, ыкмасын жана чыдамкайлыгын чыңдоодо. Машыгуу үчүн керектүү шарттардын баары каралган. Азыркы учурда биз стартка, ошондой эле чыдамкайлыкка иштеп жаткан мезгилибиз. Азыр биз эң жеңил ушу резинкалар менен акыркы машыгууларыбызды аяктайбыз. Азыр 2 резинка алдык. Булар бизди каршылашыбыздын ар кандай положенияда турганда бизди старттан алып күрөшүү максатында. Мисалы, мен стартта турам. Андан кийин аны ачуу керек. Ушуну колдон келишинче максималдуу түрдө 15-тен 20 жолуна чейин кайталайбыз. Клетканы айландырып атканда эле мен манжаларды сезе билгенге аракет кылам. Оюмдун бүт баарын ушул клеткага коем. Башкача гана каршылашымдын күрөштөрүн эстеп,
анан кайсы колум манжаларым иштебей жатат, ошолорго көбүрөөк салмак жеңил болуп атса бирден кошуп иштегенге аракет кылам да. Айжан үчүн көчмөндөр оюндарына катышуу чоң сыймык. Ал кыргыз спортунун мындан арадагы өнүгүшүн каалайт. Спортчунун алдыга койгон башкы максаты мелдеште өлкө намысын татыктуу коргоп, байгелүү орунду багындыруу. Мен үчүн чоң сыймык, мен үчүн чоң жоопкерчилик, мен үчүн чоң бир намысту коргоо максатында болуп жатат. Себеби дегенде бул жерде биз бир гана Кыргызстаныбыздын гана эмес, анын намысын, анын жоопкерчилигин, анын рухун тартабыз. Ошол үчүн күрөшөбүз биз. Кыргыз деген ат үчүн күрөшөбүз да, башкача айтканда. Мен азыр колдон келишинче бирди алам деп башка спортчулардай эле аракет кылып, ошо фокусту ошол жака коюп атам, бирок эң негизгиси жоопкерчиликти сезе билүү, намысту колдон чыгарбоо мен үчүн чоң бир мотивация болуп атат десем болот. Кол күрөштөн жалпы өлкө атынан 6 спортчу катышат. Учурда алар машыктыруучулар менен мелдешке болгон даярдыгын жыйынтыктап жатышат. Кичине давление бар, да, эки. Ready go. Иштей бер. Ready go. Ready go. Көчмөндөргө катышканда, мисалы, жаңы катышып аткан адам бул отборду ута албайт. Булар уже спортто көп жылдан бери жүргөн спортсмендер. Анан эми ар бир адамда мындай кемчилик болот. Сен аябай күчтүү болбо, аябай акылдуу болбо, болбой эле бир жерден бир ашып калган болот. Булардыкын азыр ошол столдо көп постоянно кетирген каталарын ошону кетирбегенге, анткени бул көчмөндөр оюну биз үчүн аябай маанилүү. Ошо көчмөндөр оюнунда ошол каталарын кетирбесин деп ошол жака көбүрөөк басым жасап атабыз. Белгилей кетсек, быйылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт. Ага 113 өлкөдөн 3000ге жакын спортчу келип, 42 багыт боюнча күч сынашат. Айсана Бакытбекова, Абдыкадыр Турсунбай уулу, ЛТР, Бишкек. Ушуну менен бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Эртеңки күндөн амандашканча.